Assalamu алейкум, кутмандуу күнүңүздөр менен YouTube көрүүчүлөрүм. Баарыңыздарды Рамазан айыңыздар менен куттуктайм. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Аллахым эки дүйнөлүк бактылык берсин. Мен бүгүн ушинтип ифтарга даярданып жатам. Майтогоч бышырдым, анан лагман бышырып атам. Кыздар, сиздер эмне кылып жатасыздар? Мен көптөн бери бошоп кире албай аттым, такыр жумуш көп. Азыр мынакей лагмандын подлигин жасап атам. Бул жерге кызыл калемпир, пияз, чеснок жана рейкиге коштум. Анан күйөөм картошканы жакшы көргөндүктөн бир аз картошка кошуп жибердим. Кесмемди мынтип даярдап сууга бышырып майлап алдым. Азыр ифтарга кечки тамакты ичебиз. Мынакей лагманым даяр, салдым уже. Сиздер лагманды эмне менен жасайсыздар? Кыздар, бөлүшө кетиңиздер. Баарыңыздардын кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Ден соолукта болуңуздар. Тамагыңыздар таттуу болсун. Тамак ичип баштадык биз. Мынакей сүттү коюп койдум. Азыр сүт бышат, буюрса. Эртеси күн болду. Койлорду жайлоого жиберген атабыз биз. Ошолорго камдап, таксыры мынтип койлордун, козулардын жүнүн кыркып, анан колун жасап камдап атат. Кээ бирөө машинка менен кырктырат экен, биздин шеф болсо ушинтип эле өзү кыркып коет, кайчы менен эле. Өтө деле койлорубуз көп эмес эми. Көп 20-30 койлору барлар эме менен кесет болуш керек. Машинка менен, биз кайчы менен кесебиз. Анан мынакей момундай бир торпогум чота ооруп атат. Витаминдин жетишпегинден ооруп атат дешти. Анан буга Ивермекс сайдык. Азыр чөп жеп калды. 2 коёнубуз, 3 коёнубуз бар болчу, бирөөсү тууй албай өлүп калды. Анан бир эркек, бир ургачы калган. Ургачыбыз жакында туйт го. Анан эркеги мынтип бөлүп салдык өзүнчө. Ким ушундай коён бакса, муну кандай кылыш керек? Ушинтип бөлүп койгон туурабы же кандай кылыш керек? Совет берип коюңуздар. Мен мурун коён багып көргөндөн кийин былтыр жазда алып баккан коёндорубуз ушундай болду, буюрса. Onu сатып эле десем, чөтө таксырым саткысы келбей атат, үйдө жүрө берсин деп. Мынтип ичине жемин берип, суусун берип коебуз. Эми бул сетканын ичинде жашайт. Тиги ургачысы төрөп, балдарын чоңойткончо. Менин каналымды көргөнүңүздөргө чоң рахмат. Менин каналыма катталыңыздар, бөлүшүп коюңуздар. Баарыңыздарга бактылык каалайм, ойлогон жакшы ой максаттарыңызга жетиңиздер. Кармаган орозоңуздар дагы бир жолу айтайын, кабыл болсун. Кылган ибадаттарыңарды Аллах таалам кабыл кылган болсун. Мага комментарий көп жазсаңыздар, суроолоруңарга жооп берип турам. Мынакей кыздар, дагы заказдарыңар силердики. Ботаника шампунун сүйгөндөрдүкү мынакей. Чачтарга аябай сонун.
Мынакей кыздар, мондай интим гелдериңиздин да түрү келди. Өткөндө жок болуп атпады эле, мына буюрса келди баары. Ботаника шампундарыңардын түрлөрү келди, заказдарыңар баары келди буюрса. Автозаказ жок. Мынакей. Келип алыңыздар. Кыздар, мен да Faberlic'тин продукцияларынан алып келип, кыздар атыр, шампунь, духи алабыз дегенден катталып Faberlic'тин компаниянын фирменный продукцияларынан алып келип сататам. Катталам дегендер болсо айтып коюңуздар, өзүңөр 20% арзан аласыздар.